Кыргызстанда кышкы туризм жаңы деңгээлге көтөрүлүүдө. Бул тармактын өнүгүүсү биринчи кезекте инфраструктурадан башталат. Мунун айкын мисалы Аларча жаратылыш паркындагы жаңы асма жол. Бийиктиги ошол ылдыйдагы пирамида 2150 метр деңиз деңгээлинен, бул жердеги высотабыз, бийик жердеги высотабыз бул жерде 2500 деңиз деңгээлинде турат. Ошондо общий перепад кандай деп коет, перепадты ошол 350 метр. Узундугу 1 чакырым болгон аркан жол туристтерди Кооз тоо аймагына бир нече мүнөттө жеткирет. Долбоор австриялык эң алдыңкы компания тарабынан коопсуздук талаптарына ылайык курулган. Асма жол эс алуучулар үчүн колдонула баштады. Баасы чоңдорго 600, балдарга 400 сом. Ушул жерге токтогонбуз. Эмне үчүн дегенде, күн дагы жакшы тийип турат, анан кардын дагы эриши кышында бат болот. Анан ушул жерди тандап биринчи инфраструктура, то есть жолду баштадык да. Аркан жолу эс алуучуларды Шаркыратмага чейин алып барат. Ал эми долбоордун экинчи этабында маршрут дагы узартылат. Бул асма жолду узартуунун экинчи этабы аркылуу Аларчаны комплекстүү өнүктүрүүнү улантабыз. Экинчи этап көзөмөл өткөрмө пунктунан баштап төмөн жактагы жалпысы 12 чакырым аралыкты камтып, улуттук парктын эң кооз жана жетүүгө кыйын болгон аймактарына чейин барат. Кудай буюрса, ушул жылы башталат, марттын аягында. Эмдиги жылы 1 жылдын ичинде бүтүрөбүз деп турабыз. Мындан сырткары быйыл парктын аймагында узундугу 1 чакырымдан ашкан Родельбан ишке берилет. Ошондой эле мейманкана, бассейндерди куруу пландалууда. Жаңыланган инфратүзүм туристтерге ыңгайлуу шарт түзүп, өлкөнүн бул мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө багытталган. Эгерде 2020 жылы парктын кирешеси 29 миллион сомду түзсө, 2025 жылы бул көрсөткүч 262 миллион сомду түздү. Сомдон дагы ашты, мындан дагы. Бул киреше дээрлик 9-10 эсеге жогору дегенди билгизет. Аларча жаратылыш паркы Кыргызстанда туризм системалуу өнүгүп жатканын көрсөткөн бир гана мисал. Кыш келгенде туристтер агылган өлкөдөгү дагы бир негизги багыттардын бири Каракол лыжа базасы. Бул жер Борбор Азиядагы кышкы туризмдин жүзү десек да болот. 1970 жылдары курулган база бүгүн заманбап шарттар менен жаңыланып, жыл сайын миңдеген туристтерди кабыл алууда. Кыргызстанда досторубуз бар, солар чакырган. Осы горнолыжкага покатаемся деп. Сол келгенбиз. Осы жерде кондук. Енді планда қазір ертең тоже калуу вариант бар. Мен өзім бірінші рет вообще горнолыжка дегенде бірінші рет болып тұрмын. Барлығы күшті, әдемі, прям таулары вообще әдемі. Бул жерде жаңы баштагандардан тартып, тажрыйбалуу лыжачыларга чейин ылайыктуу трассалар бар. Караколго келгенибизге 6-7 жылдан ашып калды го дейм. Бир да сезонду өткөрбөй келип турабыз. Дайыма жыгат, анан ушинтип өнүгүп атканда аябай кубанычтабыз. Орто Азиянын борбордугунун негизинде эле Орто Азия боюнча эң эле сонун мындай чоң, анан кийин кыштуу, кардуу, анан кийин эң эле жакшы трассалары бар жер болот да, мындай ордосу болот да, лыжанын, анан жана сноубордтун. Алхан, өйдө карабыз мени. Өтүбүз турабыз. Эми соон чокторду ачып, елочка менен токтойбуз. Чоң дагы чоңойтуп токтойбуз. Караколдо туризм түнкүсүн да токтобойт. Түнкү лыжа, инструкторлордун сабактары туристтердин кызыгуусун арттырат. Жаш балаларды, чоң кишилерди бүт баарын үйрөтөбүз. Азыр кичинекей баланы үйрөтүп атам, 6 жашта, биз 5-6 жаштан баштап үйрөтүп баштайбыз. Чоң кишилерди эң биринчи биз ылдыйкы склондон баштайбыз. Чтобы биринчи тормоз, основаны үйрөнүп туруп, анан өйдө чыгабыз. Ири борборлор менен катар алыскы айылдарда туризм аркылуу жанданып жатат. Ысык көлдөгү Жыргалаң айылы кышкы туризмдин жаңы брендине айланып баратат. Туристтер бул жайга фрирайд жана ски тур үчүн келишет. Айылда алгачкы болуп туризмди түптөгөн ишкер Эмил Ибаков. Алгач 2 терезелүү үйдөн баштаган иш бүгүн туристтик борборго айланды. Самандан жасаганбыз, биздин семья ушул үйдө турат. Анан биздин жанагы бизде иштегендер бул үйдө да турушат. Уже 5 кыш, 6-чы кыш кетти, ушул үйдө турабыз. Тегерек формада экен да бул? Боз үйгө окшойт, боз үйгө.
Бул тегерек формада диаметри 8,5 метр, почти 9 метр. Анан биз ойлогонбуз бир эле этаж салып коебуз деп, анан кийин үстүндө аябай чоң пространство калып атат деп, анан экинчи этаж салып койгонбуз. 2 кабаттуу, 4 бөлмөлүү, ар бир бөлмөсүндө бирден туалет, душу бар. Борщ по-жиргалански деп. Туризм айыл тургундарына жаңы жумуш орундарын түздү. Жергиликтүү келиндер саякатчыларга улуттук даамдарды сунуштап, экологиялык таза конок үйлөрү курулган. Көбүнчөсү национальный, кыргыздын тамактары в основном. Көбүнчөсү чет жактан келишет да, чет элдиктер. Кыргыздын тамактарынан кылышат. В основном ошо кыргыздын тамактарын жасайбыз да. Пирог жасайм, каша экинчисин жасайбыз. Күндө пирог жасалат, кашалар жасалат. Жумуш болуп жакшы болду эми азыр. Күндө барып келип иштейбиз. Жыргалаң тапталбаган карды сүйгөндөрдүн сүйүктүү жайына айланып, айыл экономикасын жандандырды. Кышкы туризм өлкөнүн түштүгүндө да жылдан жылга өнүгүп жатат. Ош облусундагы Алай өрөөнү, Тулпар көл, Сарой сыяктуу кооз аймактар менен катар Ноокаттагы Каракой эс алуу жайына да быйыл туристтер көп келе баштады. Хавалар зор. Хавалар азыр кеч бети анча пасыяр экен, күндүзү зор болду. Кыргызстандын жаратылышы абдан кооз экен. Кары таза, абасы таза, тоолор өзгөчө жакты. Бул жакта эс алууга бардык шарт бар экен. Бизге абдан жакты. Дагы келебиз. Хавалары зор экен, бизге макул келди. Туризм жергиликтүү жашоого да өзгөрүү алып келди. Кышындасы мына мончону иштетип, анан мончодон тышкары үйдө конок келип, коноктор эми нар жака батпай көп болгондуктан эми ушул жерде айылдагылар дагы эми же шарттарды түзүп, аракет кылып башташты да азырчы. Коноктор эми тыынбай сурап кире берсе, место сураса, Кудай кааласа биз дагы аракет кылып атабыз эми дагы көбөйтөбүз местолорду депчи. Бул жерде ат минүү, чана тебүү, жөө жүрүш, мончо, чилде сууга түшүү сыяктуу эс алуу түрлөрү сунушталат. Адамдардын кандай мамилелерине карап мамиле кылуу деген нерселер бар. Эң түйшүктүү маселе бизде ошол. Бизге келген кардарлардын баарына жакшы мамиле кылуу, эң негизги көйгөйүбүз бизге жакшы мамиле кылуу, жакшы тейлөө барын. Көбүнчөсү бизге коңшу мамлекетине Өзбекстандан келет. Ал жактан бир 80-70% ошол жактан келет. Бизде баасы өтө деле бийик койгон эмеспиз баасыначы. Бизде мына эл катары эле салыштырмалуу бизде кайра наоборот арзаныраак. Ошого жараша дагы бизде тейлөө жакшы. Бүт бардыгын жакшы тейлеп келебиз. Конокторду ыраазы болуп кете тургандай кылып эле бардыгына ошондой кылып кызмат кылып келатабыз. Табигый кооздук, таза аба жана тоо климаты Каракойду келечектеги ири туристтик борборлордун бирине айландырууга мүмкүнчүлүк берет. Жалпысынан Кыргызстанда кышкы туризм системалуу өнүгүп жатат. Тоолорго бай өлкө үчүн бул тармак экономиканын маанилүү багыты боло алат. Мамлекеттик колдоо, жергиликтүү демилге жана табигый мүмкүнчүлүктөр айкалышып, Кыргызстандын кышкы туристтик потенциалы абдан чоң экенин көрсөтүүдө. Зыйнат Ибраимова, Улар Кайназаров, ЛТР, Жума Сереп.